Ассалаумағалейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан эле базар жоқ каналы. Бүгін 4 март 2023 жыл. Мен Бишкек шаарынын түштүк тарабы Арашан айылында жүрөм туғандар. Ушул жактан бир сатылуучу үй бар экен. Ошол жөнүндө сиздерге маалымат берейин дегем. Биринчи жолу баруу жолун түшүндүрөйүн. Азыр мен турган жер туғандар Арашан айылынын центральный трассасы. Бул жакка карай кетсеңиздер сиздер Воронцовко бара аласыздар. Бул жакка карай кетсеңиздер Кой Ташка туғандар. Ушул повороттон түз эле чыксаңыздар сатылуучу үйүбүз бул жакта жайгашкан. Анан бул жерден шаарга карай барган эки маршрут бар. Бирөөсү Ош базарына, бирөөсү Саламидин базарына түз барат тугандар. Мына ушундай. Негизинен айыл жөнүндө айтсак, абасы таза. Шаардын түштүк тарабына тоого жакын жерде жайгашкан. Мына ушундай. Анда эмесе мен сатылуучу үйгө карай жол алдым тугандар. Сиздер лайктан басып, өз оюңуздарды комментарийге жаздырыңыздар. Бул жол менен келсеңиздер деле болот. Келсеңиздер деле болот. Мынакей сатылуучу үйүбүз бул жерде жайгашкан. Тоого жакын, видео башында айткандай. Мынакей тугандар, келүү жолун түшүндүргөнчү сатылуучу үйгө жетип келип калдым. Бул үйүбүздүн көчө тарабы. Эң эле чыгыш чек арасы бул жерден башталат. Эң эле батыш чек арасы Полдом. Бул жака чейин болуп калат. Негизинен 46 квадрат метр, жери 6,2 соток. Азыр эми ички тарапка кирип сиздерге калган маалыматтарды берейин. Мектеп боюнча айтсак, мынакей Арашандын мектеби, медресеси, спорт залы бар тугандар Арашанда. Азыр ички тарапка кирип калган маалыматты берем. Мынакей тугандар, бул сатылуучу үйдүн корогосу. Бул жакта гараж, бул жакта 46 квадрат метр болгон 4 бөлмөлүү үй, стенасы кирпич, электр энергиясы бар, суу бар экен тугандар. Жана ошондой эле мынакей шаардын түштүк тарабында жайгашкан Арашан, тоого жакын, жайы салкын, кышында абасы таза жер тугандар. Мынакей 4 бөлмөлүү үйгө кирген негизги эшик бул жерде орнотулган. Мынакей ары жагында жакан навес. Негизинен үй ээлери бул жерде көптөн бери жашашпайт тугандар. Андан ары жердин аянты 6 сотуктан көбүрөөк, 6,2 соток экен. Мынакей бул жерде катарынан сарайлар. Жана дагы төрүндө мондай пескалокин болгон чоң сарайда бар экен тугандар. Негизинен төрүнөн чоңураак үй салып, мындайдан үй салсаңыздар деле болгудай. Анан жана видеонун башында айткандай 95 соток ал жакта айдоо жер, жана плюс бул жакта чөбөргөн 1,5 гектар жери деле бар. Калсаңыздар бул 4 бөлмөлүү үйгө жашап деле жерди иштетип, бул жака мал кармап, мынакей бул жакта чоң тоокана, мынакей мал сарай бар тугандар. Эң эле түштүк чек арасы бул сарайлар бүткөн жерге чейин болуп калат. Мынакей бул жака чейин. Мынакей тугандар, бул айдоо жери 95 соток. Азыркы учурда беде себилген учуру. Эң эле мынакей батыш чек арасы бул жерден, чек арасы мынакей бул жерде чек арасы көрүнүп турат. Жана эң эле түндүк чек арасы бул жакта мондай лотоктор бар. Могу лотокторго чейин болуп калат тугандар. Мынакей тоонун түбү мынакей. Анан плюс 1,5 гектар жер бул жакта тоонун түбүндө чөбөргөн жери деле бар экен тугандар. Ошондо 2,5 гектар, жалпысынан 2,5 гектар жери бар. Так, эмне маалыматтагы документтери боюнча техпаспорттор бар экен тугандар. Так, бул үйдүн баасы 38 000 доллар. Сүйлөшүү болот. Эсин номерин мен экранга эси тел деп калтырам тугандар. Звонок сүйлөшүп көрүңүздөр. Сүйлөшүү болот. Анан достор менен, группалар менен бул видеону сиздер бөлүшсөңүздөр, мага үй ээсине чоң жардам берген болосуздар. Анда эмесе мен сиздер менен коштошом. Кийинки чыгышка чейин тугандар, саламатта калыңыздар.